паспорт берүүдө чоң коррупциялык схема бар экенин көрсөтүп атат. Бул маселени биз комитеттен бир нече рет көтөргөнбүз. Жогорку кеңештен бир нече рет айтылып атат. Бул паспорттарды жасалма түрүндө же ошол жанагы берилип аткан ошо ГРС системасында иштери чабал болгондуктан бүгүнкү күндө паспорттарды криминалдык жетекчилер, ар кандай этникалык улуттардагы дүйнөлүк криминалдык элементтерде жүрөт, террористтерде жүрөт, башка өлкөлөрдөн качып кеткен саясатчылардын колунда жүрөт. Ошол себептен биз бул маселени абдан көзөмөлдөшүбүз керек. Бул маселенин мындай тартиби жок болгондуктан бул ушундайга барат. Ошол себептен мындай атайын аймактарда айтылып атат, кайсы жерлерде жазалып атат. Мына эң чоң орчундуу маселе дүйнөгө биринчи болгон чоң белгилүү маселе бул жанагы криминалдык жетекчилерден тышкары 98 паспорт менен уйгур улутундагы Стамбул шаарында Кытайдын жарандары кармалган. Ошол боюнча алиге чейин тергөө амалдары аякталып эле ким кандай күнөөлүү, ким кандай ролу бар ошол жерде ошону тактоого биз дайыма талап этип жүрөбүз. Башка прокуратура, башка укук органдары менен аягына чейин чыгыш керек. Бул анткени паспорт бул биздин Кыргызстаныбыздын жүзү, бул мүлкү. Эгер дагы ким кыянаттык жасаса, аны биз ишеничте жогото алышыбыз мүмкүн. Орусча айтканда мындай бул деловая репутация деп коет, бул мындай аброю мамлекет. Эгерде ал аброюна шек келтирген нерселер болсо, бул жерге инвесторлар да, туристтер да ишенбейчүлүккө көп пайда болот.